813 тапшырманы иштейбиз. Доскага жазабыз. Кана балдар мектебинен ачыклада ой берип койгон 813. Кесип ээлеринин арасынан мугалимдер өз кесибине өтө туруктуу экенин байкаган чыгарсыз. Демейде көпчүлүгү бул тармакта 20-30 жыл иштедим дегенин угуп калабыз. Мына ушундай кесибине туруктуу, анын түйшүгүн рахат деп сезген мугалимдердин бири Нургүл Райымбаева менен Тазим Сага мугалим рубрикабыздын алкагында сүйлөштүк. Нургүл Райымбаева туулган жери Чүй облусунун Панфилов районунун Кумарык айылы. Туулган жылы 1966 жылдын 11-январы. Билими орто мектепти аяктаган соң Фрунзе шаарындагы Советтик соода техникумуна тапшырып кесипке ээ болгон. 1999 жылы Ишенал Арабаев атындагы мамлекеттик университеттин башталгыч билим берүүнүн методикасы факультетине тапшырып, ийгиликтүү аяктаган. 2012 жылы Кыргыз билим берүү академиясынан билим алган. Бизде мына жаңы 2-класстарга ушул гана чейликтен баштап баа коюлуп жатат, ага чейин баа коюлбаган системада окуп келишкен. Нургүл Райымбаева Сокулук районундагы Орок орто мектебинде башталгыч класстарга кыргыз тилинен сабак берет жана окуу тарбия иштери боюнча директордун орун басары. Аталган мектепте 23 жылдан бери эмгектенип келе жатканын айтат ал. Эми бул мектепте чын эле өзүм негизи эле мектепте окуп жүргөндө эле мугалимдик кесипти жакшы көрчүмүн. Анан кийин мектепти бүткөндө шартка байланыштуу ал окууга өтө албай калып, анан баягы бекер калбай деп сразу техникумга өтүп кеткем. Бирок болбой эле кайта кийин ушул окуу жайына тапшырдым. Арабаева университетине тапшырып, ошо мугалимдик кесипти өзүм сүйгөндүктөн ошол жакта аркалап келем. Балдар менен иштешкен аябай кызыктуу. Ошо ай, жыл, чейлектердин кантип өткөнү да билинбей кетет да. Сүйгөн кесибим болсо билинбей иштей беребиз. Балдардан энергия алабыз. Анан өзүм дагы биз начальный башталгыч класстарда иштегенде бизди көп эмелер айтат да. Ошол башталгыч класстын балдардын кыялдарында ишаратыпчы. Биз ошол балдарга ошондой мамиле түзөбүз да балдаргачы. Балдарга ошондой мамиле кылабыз, балдар менен ошо кичинекей балдарча сүйлөшөбүз кээде. Анан кызык чынында эле. Эми үй бүлөмө мисалы бул кесибим башынан эле жагат. Алар көрүнүшкө үйрөнгөн, ошо эртең менен кетебиз. Биз мурда деген негиз менен андан кийин балдар көбөйүп, тегерекчекте жаңы конуштар пайда болгонуна байланыштуу окуучулар аябай көбөйүп, мектебибиз мурун ошо 320 орындукка чегиктелген болсо, азыр бизде 2,5 окуу. Жана бул мектептин ачылганына эле бир жума болду, бирок ошого чейин ушул жерде акыркы жылдары 500 миң деп окуп калдык да. Ошолордо мына мен как администратор, биздин бардык мектебибиздин администраторлору эртең менен 7-де келген, кечки саат 7-де чейин ушул жердебиз балдар менен. Ооба, Нургүл айымдын күнү эртең менен эрте мектепке келүү менен башталып, караңгы киргенге чейин балдарды окутуу, жазуу план иштерин аткаруу менен коштолот. Айтымында мугалимдик кесип көптөн көксөп ээ болгон кесиби. Биз мектепте окуп жүргөндө эле мен мугалим эжекейлерди көрүп, агайды көрүп, аябай суктанчымда ошо доскага туруп жазгандары. Анан бизде тарых сабагында эжеке берилечи, ошол эки колун ушинтип алып, баягы тарыхтын илгерки согушучумда аларды айтканда ушундай кызыгып, ошо мугалимдин түшүндүрүүсүнө кызыгчумун да. Анан ошол себептен эле мугалим болом деп аябай эстетиме кылчумун. Бирок ошондо деле кыргыз тилчи мугалим болом деген да. Анан Кудайга шүгүр, азыр болсо ошол Арабаева тапшырганда башталгыч класстардын методикасын окутуу боюнча жана кошумча кыргыз тилин окугам. Анан мектеп педагогикалык стажымды эмгек жолунда ушул Орок орто мектебинен 1999 жылы ушул жерде баштап, ошондон бери ошол мектепте иштеп келе жатам. Балдар менен жорулушуу, алардын психологиясын түшүнүү, алардын дүйнөсүнө сүңгүп кирүү мугалимдиктен бөлүп алууга мүмкүн болбогон аракеттер. 23 жылдан бери бул мүнөздөр тулкума сиңген деген каарманыбыз мектептен тыш жүргөндөгү жоопкерчилик, жүрүм-турумдары тууралуу буларга токтолду. Сырттарга чыкканда болбой эле бир нерсе болсо, ай тынч отур, ай бери карачы, ай кой деп болбой эле көнүмүш да. Улар менен отурсак деле айткой мектеби деп өзүбүздүн деле педагогический баягы үйрөтүүчүлүк жактарыбыз болуп кетет чындап келгендечи. Калпка түшүп калганбыз. Калпка түшүп калганбыз да. Болбой эле ай деп эле тура калып, тигин айта каласың, муну айта каласың. Ушундайлар болот да бизде. Канча бала тарбияладыңыз, өзүңүз канча бала? Менин 2 уул, 1 кызым бар, 7 неберем бар. Сиздин кесипти тандагандар болду? Жок, кызым окуп атат, ошо
педагогический жакта окуп атат, анан келиним да ушу педагогический жакта окуп жатат, калгандары башка журттар менен. Нургүл Райымбаева учурда ал эмгектенген мектеп толугу менен инновациялык билим берүүгө өткөнүн белгиледи. Биздин жетекчибиз Айгүл Кубатовна ушу ата-энелер менен аябай бирдикте иштешет. Ушу биздин ата-энелерибиз ушу проекторлорду дагы, телевизорлорду, электронный досканын баардыгы ата-энелердин спонсорлук жардамы менен келген да. Ата-энелер ар бир жыл сайын ушу төлөшүп ушуларды алганга аракет кылышкан. Көп нерселер бизде ата-энелер спонсорлугу менен. Biz ötüp bizde bir-iki ноутбук алдык, калгандардын баары окшоп учурады. Азыр дагы мына жаңы мектебибиз ачылды. Ал мектептин ачыларынын астында эле биз ар бир кабинетке аякта дагы ушундай интерактивный доскаларды, телевизорларды, проекторлорду даярдап койгонбуз. Анан бул технологияны мугалимдер колдонуп кетиш үчүн сабактар өтүлүп турабы? Ооба, биз буларды жаңыдан коюп баштаганда эле атайын келип, КАОдон келип, Кыргыз академиялык образованиядан келип, бизди окуткан ушундай информатика боюнча технологиялар менен кандай колдонуу мүмкүн, буларды кандай канча минутадан колдонуш керек, кандай колдонушlar керек деп баардыгы бир 72 сааттык сабин өтүшкөн, курстан өтүшкөн. Мугалим коомдун чоң сый-урматына ээ болушу керек деген каарманым соңку учурларда мугалимдерди терс жактан көрсөтүп тарап жаткан видеолорго агартуу тармагындагыларга карата мындай мамиленин жасалып жатышына кайдыгер карай албай турганын да кошумчалады. Жанагындай буурду деп анан видеолор таралып атат, ошону мына баардыгы эле телефон көрүп алышкан, ошону тартыш керек, жөнөтүш керек деп, мисалы ал урганды, мисалы ата-эне келип атайын тарткан жок, же бир атайын тартуучу келип тарткан жок. Ушуну баары эле балдар ошого көнүшкөн, телефон менен чукалап отуруп эле сабакта отурса деле телефон алган, көнүп алышкан да. Ошон үчүн ушундай видеолор тармактарга таркап кетет. Ушун сабак учурунда деле ошо телефонду андайга албагыла, деген жака колдонбогула деген айтуу тартиптер болуп атат, бирок андайга кетпей атабыз да. Анан эми ата-энелер деле кийинки көбүнчө жаш ата-энелер, кийинки ата-энелер болуш чагы келишет, баласага келишет. Мисалы өздөрүнүн учурунда мугалимдерден мындай катуу айтканын угушчу, ал убактарда урушуп коюшса деле унчукчу эмес, тарбияга тартипиндечи. Азыр дагы керек болсо балдарды шыпыртып болуп жүрсө, эмнеге ал шыпыртып, эмнеге болуп жүрдү? А эгерде аны кылбаса, класста отуруп өзүнүн жанындагы кагазда тейлеп классын жинай албаса, бизде эмгекке тарбия болбой калат да. Негизи эмгекке тарбия деген керек да. Анан эмне демекчи мен бизге мугалимдерге айтмакчымын, бизде деген чыдапкайлык бар, бизде деген мугалимдер болот, биздин мугалимдик статус бар. Президентти да окуткан, медиктерди да окуткан, баардыгын окуткан ушу педагогдор да мугалимдер. Баарын да ишиңердин ийгилик каалайм, денсаулык каалайм, чыдамкайлык каалайм. Нургүл Райымбаева эмгек жолунда жетишкен ийгиликтери ага стимул берерин белгилейт. Ал Орок орто мектебинин ардак грамотасы, Сокулук райондук билим берүү бөлүмүнүн ардак грамотасы, Билим берүү министрлигинин ардак грамотасы, билим берүүнүн мыктысы төш белгилери менен сыйланган. Урматтуу инсандар, Кыргыз жер KG редакциясынын эмгек жамаатынын атынан сиздерге чын денсаулык, бакубат жашоо жана иштериңиздерде ар дайым ийгиликтердин коштоп жүрүшүн каалап кетебиз. Жаратканыбыз жалгап, бир туугандары, уул келиндери, кыз күйөөлөрү, небере чөбөрөлөрү менен эл арасында кадыр барктуу болуп, бакубат жашоону баштан кечирип өмүр сүрүшүңөргө тилектешпиз. Ошондой эле мындан ары да албан ийгиликтерди жаратып, өлкөбүздүн өнүгүп өсүшүнө зор салымыңыздарды кошосуздар деп терең ишенебиз.